Бул каналдын жээге түшкө чейин унаа жана кирем жуугандарга толот. Ал эми суунун ичинде ар кандай таштандылар кезигет. Буга карабастан жаш балдар күн ысыганда дал ушул булганыч сууну көздөп жөнөйт. Мындагы сууга чөмүлүүгө мүмкүн эмес. Биринчиден тазалыгы талапка жооп бербейт, экинчиден кооптуу. Өткөн жылы бир нече өспүрүмдүн, ошондой эле чоң адамдардын да өлүмүнө алып келген. Быйылкы жылда мына Ош областы боюнча 4 болду. Кара Суу районунда 3, Ош Араван каналында 1. Жайдын алдында ушу сууга түшкөндө дагы түшүндүрүү иштерин өздөрү түшүндүрүш керек. Мындайча айтканда каналдарга түшпөгүлө, түшсөң да бассейнге барып түш. Себеби бассейнде спасательдер болот, чөмүлө болсо да алып чыгып коюшат. 6-класстын баласы түшүп кеткен. Андан мурда ошо 1-класста окуган бала 3-класстагы агасы менен келип, бул каналдын жээгинде сууну көрөм деп 1-класстагы баласы иниси түшүп кеткен. Өлүмү ошол Сталин жактан, аэропорт жактан ошол сууну токтоткондон кийин ылайдын ичинен жээгине чыгып калган. Энеси келип аябайлап, менин балам кайсы жерде агып кетип атат экен деп суунун ичине өзүн таштайын дегенде биз зоркодон кармап калганбыз. Ата-энелер балдарын каналга жөнөтпөгөнгө аракет кылат. Аймакта бассейн жоктугунан аларды күндүн ысыгында үйдө кармап олтура албастыгын айтышат. Эгерде тосмо куруп, сууга түшүүгө тыюу салып койсо, балдардын өлүмү болбойт эле деген ойлорун билдиришти. Жаш балдар кирди, чоңунан кичинесине чейин баардыгы жаңы туулгандан баштап баары ушага келип киришет. Биз олорду айдайбыз, кирбеген алып кетесиң деп. Өзү мүмкүн эмес. Бул суу дагы анча таза эмес деп айтышат. Эртеге бир кокустук болуп агып кетсе, бул ошол ата-энесинин эмеспи. Мен ошол ата-энелерге кайрылып, балдарыңарды кое бербеңер сууга. Жашоочулардын колдоосунун негизинде аймактык кеңеш бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен тосмолорду орнотушкан. Бирок бир чекеси гана тосулгандыктан сууга түшкөндөрдүн саны дагы деле арбын. Ушул көйгөйдү анализдеп, ошол негизинде проект жазганмын. Проект жазып, ошо коопсуздук боюнча проектти жазып, проекттин колдоого алынып, өтүп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, каналдын жээгин ошо темир тосмо менен тостук. Эми калган бөлүгүн дагы ошол кичине сметаларын түздүрүп, дагы жардам беребиз деген ошо мэрибиздин сөзү бар. Ага да Кудай кааласа жардам берсе, элдин салымы менен бул калган бөлүгүн дагы тосуп алышыбыз керек. Жашоочулардын өтүнүчү 2015-жылдын бюджеттик угусунда да талкууланган. Тилекке каршы каражат каралган эмес. Канал жээгин тосуу боюнча долбоор шаардык кеңештин колдоосун тапкан жок. Менин сунушум шаардык кеңеш бекитип берет. Анан биз ошол иштерди гана аткарабыз. Азыркы силердин маселеңер боюнча бизге акча каражат таап, ушул ишти аткарылат десе аткарабыз. Коптуу. Терсебет өздөрү дагы баягы бейөкмөт уюмдар бар, проекттер түзсө болот. Ушулар аркылуу дагы жүргүзсө болот да. Бир эле мэрияны карап отуруп, азыр бюджеттин тартыштыгы бар бул жердечи. Ош мэриясы сөз болуп жаткан тосмону куруу боюнча маселени кийинки жылкы планына киргизүүнү азырынча карай элек. Кооптуу жагдайды жараткан суу канал өткөн жылы 13 адамдын өмүрүн алган. Белгилей кетсек, Ош шаарында үстүбүздөгү жылы 4 адам суудан агып кеткен. Адина Досумбетова, Айдын Токтосунов, Ынтымак.